Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı mekendeshler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Барыбызга Алла Таалам жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым барыбызды сактасын. Мынакей бүгүнкү түн Зилхиджанын биринчи түнү. Зилхиджа ай. Эртеге Зилхиджанын биринчи күнү. Бул 10 күн, азыркы эртенден баштап 10 күн дүйнөдөгү канча күн болсо ошонун эң улуусу. Жылдагы эң улуу 10 күн ушул. Бунун ар бир түнү кадыр түнгө тең. Ар бир күн орозо кармасаң, бир жылдык орозого тең. Ушундай күнгө, ушундай түнгө ден соолукта, ыйманда, амандыкта жеткирген Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Ушул 10 күн 9-чусу Арафа, 10-чусу Курбан айт. Ошон үчүн Арафа күндагы, Курбан айттагы ушу 10 күндүн ичинде болгондуктан бунун касиети, бунун керемети, бунун таасири, бунун нуру, бунун берекеси таптакыр башкача. Мүмкүн болушунча ушул 10 күндү ичин жакшы амалдар менен толтуруш керек. Ошол 10 күндүн ичин колдон келишинче жакшы амалдар менен толтуруш керек. Алымдар айтышкан, ушул 10 күндүн ичинде кылган күнөө башка күндөргө кылган күнөөдөн катуураак, оорураак, коркунучтуураак. Ушул 10 күнү мүмкүн болушунча күнөөлөрдөн сактаныш керек. Ажыларыбыз кете баштады. Бүткүл ааламдан Меккеге келе баштады. Алла Таалам алардын ажыларын кабыл кылсын. Мына ошол бизге аз келген ушул 10 күн боюнча сиздерге хадис айтып берип, анан өзүбүздүн сабагыбызды баштайбыз. Себеп учурду айтып койбосок билбей калабыз да. Учурду айтып койбосок билбей калабыз. Кап мурда айтып коюп болуптур да деп калып калбашыбыз керек да. Мынакей Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма мин айямин ал-амали салих фиха ахаббу ила Аллах азза ва жал мин хадихи ал-айям, яъни айям ал-ашр." Ушул 10 күндөн дагы Алла Таалага сүйкүмдүүрөөк жакшы амал кылган күндөр жок экен да. Мааниси кандай? Жакшы амал ушул 10 күндүн ичинде кылынган Алла Таалага эң сүйкүмдүү экен. Эң жагымдуу экен. Ушул 10 күндө кылынган жакшы амал. Башкаларда, башка күндөрдө кылсаңыз деле Аллага жагат. Бирок ахаб дегени эң сүйкүмдүү, эң жагымдуу ушул 10 күнү деген да. Пайгамбарыбыз айтып койду муну. Қалу я Расулаллах, валал джихад фи сабилилlah. Сахабалар пайгамбарыбыздан сурашты: "О Алланын элчиси, Алланын жолундагы джихад дагы ушул 10 күнгө сообу жетпейби?" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Валал джихад фи сабилилlah." Ооба, Алланын жолундагы джихад дагы ушул 10 күндө кылынган жакшы амалга жетпейт деди. Илля рожулун хаража би нафсихи ва малихи thumma lam yarji min dalika bi shay. Эгерде бир киши Алланын жолуна жихадка, газатка чыгып, өзүнүн малы, жаны менен ошол ойдон кайтпай тияка кетип калган болсо, ошол тең болушу мүмкүн. Демек, туугандар, ушуну түшүндүк. Зилхиджа айдын 10 күнүндө кылынган жакшы амал Алла Таалага эң сүйкүмдүү. Равахул Бухари ва Байхақи мына ушуларда. Ма амалун азка индаллах
ve la a'zamu ajran min hayrin ya'maluhu fi ashril adha deydi mana. Allah'ın aldığında uşul 10 günü kılıngan amal en taza, en pakize, soğuğu en ulu eken da. Başka günlerge tengelbeydi. Şu 10 gündeki zikiriniz, şu 10 gündeki duanız, 10 gündeki namazınız, cemaat menen namaz okuganınız, sadakanız, bardıq жақсы амалыңыз соғу өте ulu veriledi. Жана Аллаға ең сүйкімді болады. Ертеңнен мына бүгін түннен башталды уже. Мына күн батты, бүгін түні. Зилхиджаның бірінші мынаке түн, ертесі күн. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ма мин айямин афдалу индаллах мин айями ашри зилхиджа." Алланың алдында Zilhicce ayının 10 günden daha abzelirek gün yok dedi. Artığırak gün yok dedi. Жақшырақ gün yok dedi. Buna 10 günden içinde. Afzalu ayyami dünya al aşr. Dünyanın günlerinin en abzeli uşul 10 dedi. Dünyanın günlerinin en abzeli uşul 10. Ve la mislehunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu fit turab. Allah'ın yoluna çıkıp durup gazat kılgan da buga жетпейді. Bir gana yüzün toprakka sürüp şehit bolup ketse oşo gana jetiş mümkün, bolsa жетпейді. İbn Abbas razıyallahu anhumadan rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma min ayyamin a'zamu indallah ve la ahabbu ilallah al-amalu fihinna min ayyamin ashr. Fa aksiru fihinna min at-tasbih ve't-tahmid ve't-tahlil ve't-takbir." Ravahu Tabarani bi isnadin jayyid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Bul 10 gündегі kılıngan жақшы amal Allah'ın aldığında en ulu, jana en süykümdü. Bundan uluğurak çok, bundan süykümdürek çok. Oşonduktan uşul gündörü sizler tasbih, subhanallah'ını göbeytkülü, tahmid, elhamdülillah'ını göbeytkülü, tahlil, la ilahe illallah'ını göbeytkülü, takbir, Allahu akbar'dı göbeytkülü. Uşularda sizler göbeytkülü de Peygamberimiz bizge buyruk berdi. Göv aytkıla. Kança jolu göv aytabız? 10 жолу, 20, 100 алымдарға чыққан 300 жол айтсаңыз, ошо көпке кіресіз. Қанша кіресіз? 300 жолу айтсаңыз, сіз Құрандағы бая көп айтқыла, хадисте көп айтқыла деген жері бар ғой, ошоға сіз илешесіз. Өзгөчө нары бері басып жүріп айты бересіз. Бирок сіз егерде bir жан дүйнөңүздү тазалағыңыз келсе, Allah Teala'nı dağı жақындан tanığınız gelse, Allah'a жақындағыңыз gelse, anda kıblanı qarap uşunu 300 yol tardın. Hiç kimi telefonlarda öçürüp, hiç kimin alaqsıvay, kıblanı qarap, taharatmen oturup 300'den beri. Anan gelip bana aytın ana. Bir okşaşpay kaldı o ya depçi. Kanday eken. Başkaça ruhaniyat. Аны siz özünüz tartkandan keyin özünüz aytasiz. Бұл til менен түшүндүрүп бериле турган нерсе эмес. Allah har күнгө өзүнүн ихласына, курбанчылыгына жараша берет. Siz башка иштерди дүйнөнүн кичине таштап келдиңиz, азамат. Allah баалайт буну. Allah Taala баалайт буну. Канча иши бар, машалла, убакыт бошотуп келди дейт. Ихлас менен бирөө көрсүн, бирөө мактасын, бирөө билсин, кызыктырбайт ал. Allah'ın bilse oldu, Jaratkanı bilse oldu. Peygamberimiz ayttıdır, бұл 10 gündегі zikirge, liboy gündегі zikir жетпейді. Allah'ın алдында ең сүйкімді екен, ең улуу екен. Шунчу мына ке мына. فَأَكْسِرُ فِيهِنَّ تَحْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ. Oğalыңыз, şu 10 gündегі orozo, bir жылдық orozoga тең dedi. Kança? Kimdin денсаулығы жақсы болса, ертеге ороза қармасын. Мүмкіншілік болса, денсаулық нормально эле, все. Коркпай кармай бериң, bir жылдық орозон соғын алы бересіз. Әр bir күні ушундай. Албетте, Курбан айт күнү 10 күнү кармаса болбойт. Курбан айт күнү ороза кармаган арам.
Ороза айт күні ороза қармаған арам. Жана Құрбан айттан кейін 3 күн қатар 11, 12, 13 деп қоябыз. Қатар келеді ғой 1, 2, 3. Ороза қармаған арам. Bir жылдың içinde 5 gün ороза қармаған арам. Ороза қармап күнә аласың да. Соғып албайлы күнә аласың. Динimiz мындайда, мен қалағанда қармай берем, андай емес. Алла қачан қалағанда, пайғамбарымыз қачан бұйырғанда, ошонда қармасаңыз дин болады, болса дин болбойды. Мына 5 тыйы салынған. Манхият тыйы салынған 5 күн. Қалған бардығына. Арафа күні. Азымнау 2026 жылы, так, 26 майға туш келіп отады. 27 май Құрбан айт болып отады. 26 май Арафа күні ороза қармасаңыз 2 жылдық күнөө кечирилет. Қанша күндік? 2 жылдық күнөө кечирилет. 1 жыл былтырқы 25 жыл майға чейин не іштерді қылыңыз бары кетті да уже. Кейінгісі да кечирилип кетіп атат. 2 жыл. 1 күнге 2 жыл сода арзан ғой дейме? Бұндай сода жоқ. 1-ге 365 плюс 365 қанша? 700? 30. 730. 1-ді 730-ға секірген бұндай бизнес жоқ аламда. 1-ге 1 болса, охо дейді. 1-ге 730 болып отқан ба? Ошончо күнө кечирилип отат. Мына кетоғандар. Байхақидағы, Табаранида риваятта, «Вал амалу фихина юдаафи би 700 ضعف». Ушул 10 күндө кылынган жакшы амалыңыз 700-гө көбөйөт dedi. 700 би 700 ضعف. 700-гө көбөйөт экен. Башка күндөргө караганда уже көтөрүлөт. Жакшы амалдын баасы көтөрүлөт, совабы көтөрүлөт, даражасы көтөрүлөт. Алла Таала ушундай кылып койгонда, намаз окуйсуз үйдө, 1 совап. Жамаат менен окуйсуз, 27 есе көп да ужечи. Туурабы? Алла Таала кээ-бир жерге, кээ-бир убакытка атайы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берген. Пенде ахиретін куруп алсын деп. Мына 10 күн ошо күндөрдүн бири. Имам Тирмизиде وخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أي يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. İmam Tirmizi, İbn Maja, Bayhaqi, üçöten ulu muhaddisler Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet keltirip atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat. Mınday deydi. Allah Taalaga eң sүйкүмдүү болгон күндөр ибадат кылганга ушул Зилхижжа айдын 10-у. Ар бир күнүнүн орозосу 1 жылга тең, ар бир түндүн ибадаты Кадыр түнгө тең dedi. Кайсыга тең экени? Ар бир түндүн ибадаты Кадыр түнгө тең. Кадыр түндүн сообундай берилет. Азыр мына 10 күн бар го, ушунун ар бир түндүн ибадаты Кадыр түндөй сооп берилет. Алла берем десе ким кой дейт. Алланын казынасында кеми жок. Лимит деген жок. Ким кааланча ниетине жараша бисмилла. Казынадан ала бересиз. Мынакей күндүкү 1 жылдык орозого bir günde bir ороза кармасаңыз. Эми карап туруңуз 9-на чейин любой күндө кармап, хотя бы 1 күн кармап коюң да, бирокчу. Совсем мындай өткөрүп жүрбөң да. Эгер 2 күн болсо нур үстүнө нур, 3 болсо андан дагы жакшы. 9 күн тең подряд кармап койсоң, Аллаху акбар. Я 1 жыл болсо 9 жыл ороза кармасоон алып койдум. Плюс Арафаныкі кетип атат. Байхақидин риваятында Анас ибн Малик радıyallahu анхудан келет. Kana yuqal fi ayyamil 10. Uşu Zilhicce ayının 10 gün turası mınday dep aytılчу экен да. Bi kulli yawmin 1000 yawm. Bunun her bir günü 1000 günge teң dечи экен. Demek her bir gündün ibadatı 1000 gündük ibadatga teң. Bul gündün. Ve yawm Arafa 10.000 yawm. Arafa gün var go 10.000 günge teң dep koydu go. Kança günge teң? 10.000 günge.
Ашарата алаф деген 10 миң деген сөз. Арафа күн жөнөкөй күн емес. Хайру дуа, дуа яуми арафа. Дуалардың ең мықтысы Арафа күндің дуасы. Дуалардың ең мықтысы, ең жақшысы Арафа күндің дуасы. Арафа 9-шы Зилхиджа. Биыл 2026 жыл санақпен айтқанда 26 май. Дуаның күні да. Ненің күні? Дуаның күні. Арафа күні пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ажылықта Арафа майданында пешім менен асырды екеуін бір қылы оқып, жамуа қасыр қысқартып оқып, Жабал Рахма деп қояды, Алланың райымы жаған тоға шығып, пешімден кейін күн батқанға шейін үмметке дуа қылған. Алымдардың бұл жолды есептеу бойынша 5 саат дуа қылған тоға. Үмметке. Аллах. Ошон үчүн туғандар Арафада ажылар тияқта дуа қылсын. Біз бұл жақта дуа қылайлы. Арафа күн қандай күн білесіз бе? Арафа күн Алла Таала періштелерге сыймықтанған күн. Пенделердің күнөлөрүн кечирген күн. Шайтан ең қор болған күн Арафа күн. Шайтан өзүнө өлім тілеген, бақтысыз тілеген күн Арафа күн. Шайтан бозорған, башына топырақ таштаған күн Арафа күн. Мынандай күн алдыбызда келетат. Ошо Зилхиджа мына түні уже башталды бүгін. Зилхиджанын түні башталды. Бүгінгі азыркы түнкү сааттан ертең 10 күнгө чейин мүмкүн болушунча жакшы иштерди кылып, Алланы разы кыла турган амалмен толтурайлы. Эстегенде Арафа күнү Арафа тоодо тургандарга өзгөчө бир дуа бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким Арафа күнү, Арафа уже түштөн кийин, уже күн батайын деп атканда, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир 100 жол айтса. Андан кийин Ихлас сүрөсүн, кул хуваллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад 100 жол оқса. Бұны мындай қылсаңыз болады. Әр біріне бисмилла деле керегі жоқ. Башында бір ауду бисмилланы айтып тұрып 100 жолы. Андан кейін пайғамбарымызға салауат. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид ва алейна маахум деген сөзді қошып 100 жол айтса. Жаратқан Алла Таала періштелерге айтады екен. О періштелерім, ушу пендемдин ақысы қандай болуш керек айтқылачы дейді. Алла Таала періштелерді күбө кылат экен. Періштелерім күбө болгула, ушул пендемдин мен бардык күнөөлөрүн кечирдим, шапаатын кабыл кылдым. Эгерде Арафа майданында канча ажы турса, ошого шапаат кылса, шапаатын кабыл кылдым дейт экен. Мына ушуну 100 жолу айтып коюш керек. Өзгөчө, машалла ажылар. Пайгамбарыбыз бир хадис айткан, "Хайру ма культу" мен айтқан сөздің ең мықтысы. Ваннабиюна мин қабли. Менден мұрда пайғамбарлардың айтқан сөздердің ең мықтысы. Алғайсы. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир. Мына ушу сөз келді. Пайғамбарымыздан мұрда қанша пайғамбар өткен. Ошолордың бардығын сөздерінің ең мықтысы, ең жақшысы мына зикір екен. Ушуну Арафатта азыр айтып аткан. Бул кайсыр кимден риваят? Жабир ибн Абдулла разияллаху анхудан риваят. Кайсы китепте келет? Харраджаху Байхақи фи Шу'бал иман деген китеп бар. Имам Байхақи рахматуллахи алейх бу риваятты алып келген. Демек тугандар, мына Зилхиджа ай боюнча демек такбирлерди машалла күчөйтөйлү, зикирлерди Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар валиллахил хамд деп. Ошол Арафа күндүн багымдатынан тартып 23 намазга чейин ар бир фарыздан кийин айтуу важип. Такбир айтышыбыз керек баарыбыз. Мына бүгүн бир деп башталып атат.
26 май 2026 жылды қош айтып кетейін, кейін емнал неме қыл, башқаға салып өріп адамды неме қылбасын. Демек 2026 жылы быйылқы Арафа туш келіп атат. 26 майға 27 май құрбан айт, эми 26 май бағымдат намаздан тартып 26 май, 27 май, 28 май, 29 май, 30 майдың асырына чейін. Асыр включительно. Мына уже 5-5 болғанда 20 болды. Нар жақта 3 намаз, бағымдат, пейшим, асыр. Ушылардың әр бірінде мұсапырсыз бі, үйдесіз бі, еркек бі, аял айырмасы жоқ. Bir жолы айту ваджиб. Такбир айту. Қантип айтамыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Имам ұнтып қалса, естет айты өрес. Анан астағфирулла, аят-ал курси, субхана алхамдулилlah, зикр дуалар кейін. Бірінші сразу шын айтыш керек. Аялдар айтсын бе, айтпасын бе деген талаш, бірақ фатва күштілігі айтуда ваджиб аларға да. Үйлерде аялдар да айтшы. Мақұлы, шағыр болсын, айыл болсын, мұсапыр болсын, еркек аял болсын, айырмасы жоқ, барымыз айтышымыз керек. Бізде мұнаке масхабта, алхамдулилlah, 23 намаздан кейін. Естен шықпай ол? Ал өзгөчө еми құрбаншылыққа жақшы мағынай менен даярданышыбыз керек. Азыртан алып чөп, жем, суысын беріп, кішіне бағып, нұр үстіне нұр. Андан кейін анан Құда қаласа кимге манаке нисапқа жеткен болса, аларға құрмандық чалу ваджип болады. Bir жылда bir жолы. Ушуға чейин сойған қойларыңыз бірісі да ваджип емес болчу. Жеңіз, жырғаңыз әркімге беріңіз. Мына еми ваджип еми. Құрбан айт күні ең мықты ибадат қан төгу. Қан шығару. Қан шығардық. Анық барын өзіңіз жесеңіз дағы мейлі, бардығын бебечараға берірсеңіз дәле мейлі, айырмасы жоқ. Ең жақшысы бір бөлігін өзіңіз жеңіз, бір бөлігін бебечараға беріңіз, бір бөлігін туған ұрықтармен жеңіз. Мына майра. Егер ешкімге бермейлі, бардығын халадилlik ал дәле бола береді. Себеп мақсат ал етін тарқату емес, мақсат қан шығару. Егер мақсат етін бебечаралар тарқату болғанда анда бөлек болмақ. Бірақ Алла Таала мұшыны қарайды қананды. Бұл құрбаншылық Ибрахим бабауыз алейхиссалам пайғамбарымыздың сүннеті бұл. Құда қаласа иншалла кейінгі сабақтардан генен айтып береміз. Бірақ азырына бүгін 10 күннің башталышын текке кетірмей, түнін қадырлап қалайлы, күндізін қадырлап қалайлы, жақшы амалдармен толтырып қалайлы. Әрекет лазым иншалла. Алла барымызға тауфиқ берсін. Бисмилlah. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ма назалат бихи фақатун фаанзалаха бин-нас лам тусад фақатуху. Ва ман назалат бихи фақатун фаанзалаха билла фаюшик Аллах лаху биризқин аджил ау аджил." Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Адам башына арғандай сынау келеді туғандар. Адам болғаннан кейін сөзсіз сыналады. Кейде жоқшылық болып қалады, ашқашылық болып қалады. Ошоға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір жолдама берді. Кимге бір ашқашылық келіп қалса, адамдарға айтса, аны жақырчылығын ешігі жабылбайды. Кимге ашқашылық келіп қалса, адамдарға айтпай, Аллаға айтса, Алла аға адал рызқын шешіп қояды. Бұл дүниеден ақиретте дағы Алла Таала аны мәселесін рызқысын шешіп салады. Абу Зар разияллаху анху риваят, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаратқан Алла Тааладан риваят қылады. Мында айтқанда хадисі құдуси. Муслим шарифтен риваяты туғандар. Мүмкін болса, әр бір мұсылман еркек аял ушуну жаттаса. Жана жашоосунда ушуну уран кылып, жашоосунда мына ушул хадисти алдыга коюп, унутпай жашаса, Куда кааласа адашпайбыз. Күн сайын айта турган хадис, күн сайын жайылта турган хадис. Сахих хадис, достоверный хадис, Сахих Муслимде хадиси кудуси, жараткан Алла Таала пенделерине кайрылган.
pendelerine özgöçö Allah Taala o pendelerim, o pendelerim, o pendelerim dep kayrılgan. Айтып атат Allah Taala birinci kayrılısı. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tazalamu. O menin pendelerim. Şek күмөнсүз zulumduk kılууну men özüme aram kıldım. Жана силердин ортоңорго дагы арам кылдым. Ошондуктан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт мына. Күн сайын жашоо, мен зулумдук кылбай жашайын, мына менин бактым ушул. Курсак тойгондон, кийимдүү болгондон, акчалуу болгондон анда бакыт жок туган. Бакыт бирөөгө зыян кылбаганда, бирөөгө зулумдук кылбаганда. Siz çeçip koyunuz жүрөктөн. Allah'a vada veriniz. Mecitте oturasız. Ya Allah, men bir adamga dagı zulumduk kılbayın deyip büttü. Anın kesepeti özüne kaytat. Kim zulumduk kılsa dünyada da kaytat, kabırda da kaytat, can berip atkanda da kaytat, ahirette konkretne kaytat. Toluğu menen kaytat. Oşun üçün tuğan zulumduk kılbayın. Кандай нерсеге зулумдук? Мал мүлкүнө, жан дүйнөсүнө, авирине, үчөө. Кыска нуска айтам, түшүнүктүү болот. Любой адамды. Бунунчу мал дүйнөсүнө дагы, жан дүйнөсүнө дагы, авирине дагы кол салбаңыз. Эч кимге кол салбаңыз. Адал жол менен, эко содалаштык, адал жол менен сатты, алдым, бул адал. Бирок буну мал мүлкүнө уурулук кылып, каракчылык кылып, зордук, зомбулук кылып, мукуратып, тизелетип тартып алган арам, арам, арам. Эч кимдин жеке мүлкүн тартып алганга акысы жок. Ошон үчүн бул биринчи. Экинчиден, бунун жан дүйнөсүнө кол салбаңыз. Кудай сактасын, өлтүрүү, токмоктоо, сындыруу, жаракат берүү, бардыгы арам кылынган, арам кылынган. Куран айтып койду, өч алуу бар бизде, тишке тиш, көзгө көз, кулакка кулак, колго кол, путка пут, жанга жан. Я юхалладина аману кутиба алейкумул кисас фил катла. Allah Taala bizge farz kılıp koygon. Öldürüde öç aluu farz. Janga jan, kanga kan. Gözgө göz. Biröөнүн gözün çıkara koydunuz mu? Gözdü tosup berin, tosup berin. Siz erkeksizler, tosup berin. Tiyaka barganda bir emes, milyon göz bергенге туура келет. Бул дүйнөдө эле тосуп берип кой көзүң. Biröөнүн тишин сындыра койдуң му? Жакшынакай тосуп бер, сен тишиңди сындыра койсун. Biröön kulağını kestiň mi? Kulağını tosup ber, kulağını kesip salsın. Kolunu sındırdın mı? Kolunu tosup ber, kolunu sındırsın. Putunu sındırdın mı? Putunu koyup ber, putunu sındırsın. Adilettүүлүк bul. Adilettүүлүk. Hiç kimden akısı yok. Uşun adını zulum dep koyat. Mal düýnösүнө kol salbayбыз. Aldap, uurdap, göz karatып жөнө каракчылык кылып тартып алып. Экинчиси, жан дүйнөсүнө кол салбайбыз, азыркылардан. Эми үчүнчүсүн угуңуз, авирине кол салбайбыз. Несине кол салабыз? Аброюна шек келтирбейбиз. Авирине, аброюна. Аны кордобойбуз. Үстүнөн текеберленип шылдыңдабайбыз, маскарлабайбыз, жаманат койбойбуз, ушактабайбыз, жала жаппайбыз. Аны сөкпейбиз, аны каргабайбыз. Мына авирине, аброюна кол салбайбыз. Кол салсаң, ушунун аты зулумдук. Ушул арам. Ушуну Алла Таала айтып атат, пенделерим. Алла Таала биринчи өзүнө айтып атат, мен өзүмө зулумдукту арам кылганмын дейт. Алла залым эмес да.
Алла пендеге дагы, ааламга да зулумду каалабайт, кылбайт дагы. Пенделерге да уруксат бербейт бири-бирине зулумду кылганга. Күн сайын керек бекен ушу хадис айтыңызчы, кандай дейсиз? Оңолууга керек бе, керек эмеспи? Чын жүрөктөн айтың. Эркекче айтың. Ар бирибизге керек да, мага керек. Ар бирибизге. Ушуну биз алдыбызда коюп жашасак, Алла мага кайрылып атат, бизге кайрылып атат деп. Оңолуу башталат. Ишенип коюң, оңолуу башталат. Эч кимдин мүлкүнө, эч ким уурдап, ууру деген Аллах акбар. Милициялар келе берле мешке намаз окуй берле. Тияк таштап коюпсуз, бүт деле. Прокурор, сот, баары сапка тура берле мен. Иш жок силерге. Кылмыштуулук жок болсо каяка иш? Аларга да жакшы, Кудайга шүгүр, алар бар экен да канча-мынча Кудайдан коркпогон алардан коркуп бир нерсе кылбайт. Бирок эгерде ыйман жүрөккө отурсачы, конкретно билип коюң, мыналардын баары токтойт. Баары токтойт. Бирок мындай караңыз, ана кылып атат мен деле деп, акылдуу адамдын иши эмес. Сиз өзүңүздү ага салбаңыз. Сиз кыямат күнү өзүңчө жооп бересиз. Кабырыңыз өзүнчө. Ага теңелбеңиз сиз ага. Ал жаарда секирди, мен да секире берем. Ничего подобного. Жок, ал ага мисалы, ал алдады го, мен деле алдайм деп. Ла тахун ман ханак. Ушуга чейин айтты. Ким сага кыянат кылып койсо, ошого кыянат кылба деди. Карачы. Даже кыянат кылып койсо, мен го эчтеке кылбайм деп чечтиңиз. Бирок бирөө сизге кылса кандай болот дейм? Кантип жооп беребиз? Эки жол. Толук акыңызды алсаңыз болот. Адилеттүүлүк, айкөлдүүлүк, кечирип койсоңуз, айкөлдүүлүк. Бул чоң нерсе, бир ар ким кечире албайт, улуу адамдар кечирет. Улуу адамдар кечирет. Ар кимдин колунан келбейт ал. Эгерде улуу адамдардын катарына киргиңиз келсе, жол ачык. Пайгамбарыбыз көрсөтүп койду, улуулардын улуусу 21 жылдык зулумдукту кечирип койду. Мейли, биринчи Кудай кааласа мынакей кайрылуусу эсте калсын, күн сайын айта турганыбыз, күн сайын жайылта турганыбыз. Ушу менен биз караңгылык менен күрөшөбүз, адилетсиздик менен күрөшөбүз, зордук зомбулук менен күрөшөбүз. Алла субханаху ва таала айтты бизге ушундай. Экинчиси, я ибади, куллукум даллун илля ман хадайтуху, фастахдуни ахдикум. О менин пенделерим, барыңар адашкансыңар. Мен кимди туура жолго салсам, ошодон башка. Ошондуктан силер менден туура жол талап кылгыла, мен силерди туура жолго салып коеюн дейт. Алла кимге хидаят берсе, хидаят деген туура жашоонун жолуна салса, бейиштин жолунда. Ма яхдихилла фала мудилля лах, ва ма юдлилху фала хадия лах. Кимди Алла туура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Кимди Алла адаштырса, аны эч ким туура жолго сала албайт. Алла Таала айтат, барыңар адашкансыңар. Мен туура жолго салган адамдан башка, ошондуктан менен туура жол сурагыла, мен силер туура жолго салайм. Кантип? Ар бир намаздан кийин айтыңыз, Аллахумма инни ас'алукал худа ваттука вал афафа вал гина. Я Алла, мен сенден туура жол сурайм. Ар бир намаздан кийин не дейбиз? Я Алла, мен сенден эмне сурайм? Туура жол сурайм, я Алла. Пайгамбарлардын жолу, сыддыкин, шухада, салихиндердин жолу тупту. Алла Тааладан сурай турган. Эки болдубу? Демек биз жашообузда бирөөгө зулумдук кылбай, Алладан туура жол сурап жашайлы, күндө адашпайлы. Шайтандын азгырыгына адашып кетип калбайлы. Туура. Үчүнчүсү, я ибади, куллукум жаиун илля ман ат'амтуху фастат'имуни ут'имкум. О менин пенделерим, силер барыңар ачкасыңар, мен курсагын тойгозгондон башка. Силер менден тамак талап кылгыла, мен силерге тамак берейин дейт. Биз бир тамчы суу элек, каяктагы тамак. Эненин ичинде эмне элекпиз? Наристе, бөбөк. Кандай башкалай башыбыздан.
Allah ырыскы берет. Энин içinde берген ырыскы, дүниенин içinde дагы берет ырыскы, кабырдын içinde дагы берет ырыскы. Allah Taala берет. Шейиттердин ырыскысы эң ыззаттуу ырыскы. Аларды Allah Taala айткан, булар тирүүлөр өлүк деп айтпагыла. Инда роббихим юрзакун. Роббилердин алдында алар ырыскыланып турушат. Демек, бул жерден Allah Taaладан адал ырыскы сурайлы деген сабак берилди. Туура жол сурайлы, адал ырыскы сурайлы Allah Taaладан. Не сурайлы? Адал ырыскы сурайлы. Ырыскын Allah Taala берет. Берекелүү ырыскы сурайлы, адал ырыскы сурайлы, кең ырыскы сурайлы, ыззаттуу ырыскы сурайлы. Андан кийин Я айбади, куллукум арин илля ман касаутуху. Фастаксури аксикум. О мен пенделерим, барыңар силер жылаңачсыңар. Мен кийим кийгизгенден башка. Силер менден кийим сурагыла, мен силерге кийим кийгизем. Барыбыз дүйнөгө жылаңач келдикпи же памперс менен келдикпи? Бу дүйнө Алла Таалам жылаңач келген экенбиз, жылаңач кетет экенбиз. Жакшынакай материалга кездемеге бизди күтүп алды. Жакшынакай кылып кепиндеп узатып коет. Всё. Ата кийимди Алла Таала себеп кылып койгон, бирок Алла кийгизет. Либас таква, бирок такванын кийими эң мыкты да. Кийимдер түргө бөлүнөт да. Арам кийим да болот. Арамдан таап кийинип алган ажыга барып дуа кылса, ага жооп болот. Эй, сенин дуаң кайдан кабыл болсун? Жегениң арам, кийингениң арам, мингениң арам. Кайдан кабыл болот сенин дуаң дейт да. Ошон үчүн мынакей кийим адалдан таап кийим кийинели. Биздин кийимибиз адалдан болсун. Болбосо намаз да болбой калат да. Уурдап кийим алып кийинип намаз окуса кандай болду? Эч кимдин кийимин арам. Алладан сурайлы, адал кийим сурайлы. Я ибади, иннакум тухтиуна бил-лейл ван-нахар, ва ана агфиру зунуба жамиан, фастагфируни агфир лакум. О мен пенделерим, силер түндө да ката кетиресиңер, күндүзү да ката кетиресиңер. Алла Таала айтат, мен бардык күнөөлөрдү кечирүүчүмүн. Бардык күнөөлөрдү кечире алам. Силер менен кечирим менен сурап койгула, бардыгын кечире берем дейт. Демек биздин жашообуз Алла Тааладан туура жол сурап, адал тамак сурап, адал кийим сурап, Алладан кечирим сурап жашашыбыз керек. Алланын кайрылуусу. Адам баласы көз менен ката кетиребиз, ой менен ката кетиребиз, кулагыбыз менен, кол путубуз менен, бизде кандай деген ката? Пайгамбарыбыз айтып койгон, "Куллу бани адам хаттаун." Адам баласынын баары катакер. Баарынан ката чыгат. Баарынан жаңылыш, баарынан күнөө, баардыгынан. Хайру хаттаин ат-тавабун. Ошо катакерлердин эң мыкты, эң жакшысы кыйыны ким? Тооба кылган. Алладан кечирим сураган. Алла айтат, бардык күнөөлөрдү кечирем дейт. Ана агфиру зунуба жамиан. Бардык күнөөлөрдү кечирем. Просто силер фастагфируни, менден күнөөлөрдүн кечиримин сурагыла дейт Алла Таала. Агфир лакум, күнөөңөрдү кечирип коем. Демек мусулмандын түнү Алладан кечирим сурап жашайын. Күндүзү Алладан кечирим сурап жашайын. Андан кийин я ибади, иннакум лан таблугу дурри фатадурруни ва лан таблугу наф'i фатанфауни. О мен пенделер, силер маңачы эч качан зыян жеткире албайсыңар. Жана эч качан пайда да жеткире албайсыңар. Маңа зыяныңар дагы жетпейт, пайдаңар дагы жетпейт. Пайда өзүңө кайтат, зыян өзүңө кайтат. Лаха ма касабат ва алейха мактасабат. Ар бир жанга эмне жакшылык кылса, өзүнө кайтат, эмне жамандык кылса, өзүнө кайтат. Жакшылыктын пайдасы өзүнө, жамандыктын зыяны өзүнө. Мына кетуган тарбия. Сизге тандоону койду алдыңызга. Жаткан Алла субхана ва таала айтат, эч качан
сіздер маңа зиян жеткіре албайсыңар. Зиян жеткіре тұрған болсаңар, ешқашан маңа пайда жеткіре албайсыңар. Пайда жеткірем дей тұрған болсаңар. Жоқ. Я ибади, о менің пенделерім. Лау анна ауалакум ва ахиракум, ва инсакум ва джиннакум, кану аля атқа қалбі роджилин вахиди минкум, ма зада залика фи мунки шайя. Аллаху акбар. О менің пенделерім дейді Алла Тағала. Егер сілерден алға шықыңар, адам атадан тартып, ақырқыңар, ақырқы инсан. Инсаныңар жана жиніңер. Инсандар бар, жиндер көп. Бардығы сілердің араңардан ең жүрегі таза, ең жүрегі тақуа. Ошондай болсаңар бардыңарчы. Менің мүлкімі, қазынама қыпындай дағы көбейбейді дейді. Қарачы. Егерде туған мұндайда, адам баласының ең таза жүрек кімдікі? Мұхаммад Расулулла. Бардық адам баласы, бардық жиндер Мұхаммад Расулулланың жүрегіндей болып кетсе. Алла айтып отады. Не деп отады? Айтады. Ма зада залика фи мулки шай'a. Менің мүлкімі қыпындай дағы пайдасы жоқ. Аға бір көбейіп кетпейді аға. Емі анық кейінгі сынуыңыз. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Еми алға шығыңар, кейінкіңер, инсаныңар, жиніңер. Араңарда ең бұзықы жүрек кімдікі? Шайтан деп қойың. Ошондай болып кетсін барыңар дейді. Алла Тағаланың, Алла Субханаху ва Тағаланың мүлкіне қыпындай дағы зиян жетпейді. Қыпындай дағы нақаса кемшілдік жоқ. Адамдардың бардығы ибадат қылып кетсе, Алла Тағалаға бір мүлкіне бір пайда болып, аша көбейіп кеткен жері жоқ, азайып кеткен жері жоқ. Анан айтты: "Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум қаму фи саидин вахид, фас'алуни фаатайту кулла инсани минхум мас'алата, ма нақаса залика мимма инди илля кама янқусан михяту ида удхилал бахар." Еми ушу алғачқы кейінки инсан жиніңер бардығы ең талаға, кең талаға шығып тұрып, Алла Тағаладан әркім өзінің ақылына жараша қажетін сұраса, Алла әр бірін берем дейді. Ушу бардығына бергенде академик өзіне жараша сұрайды, пайғамбар өзіне жараша сұрайды, диқаншы өзіне жараша сұрайды, саудагер өзіне жараша сұрайды, миллиардерлер өзіне жараша сұрайды. Бардық инсан сұрап бүтсін, бардық жин сұрап бүтсін, әр біріне берем. Ошондон кейін дағы менің қазынамда ушунчалық кемейбейт дейді. Қандай иінені океанға салып тұрып, мындай қылсаң, жеп өткөрө турган тешік бар ғой, ошолда кемиген дейді. Океан чүт-чүт кемиши мүмкін дейді. Түсіндіңіз бе? Ошо иіненің тешігіне қанша су келеді? Чүт-чүт. Ошонча бір аз кемиши мүмкін. Бирок менің қазынамда ошонча да кемейбейт дейді. Алланың қазынасы кең, чеги жоқ. Мына көздердің бар Алланың қазынасынан келген, білесіз, а? Же бір заводтан шыққан ба? Бисмилlah. Қытай шығару бұндай көздерді? Мына құлақтардың бардығы, мына чаштардың бар Алланың қазынасынан келген. Просто кішкене мындай қазына дегенді түсініп алайын да, қаяқтан келген, не болған. Осы бір тамшы судан не бар ләна? Мына картошкалардың бардығы, пияздардың, клубникалардың бардығы көзімізге жерден көрініп атқаны менен ғайыби система. Алла Тағала айтады: "Фиссама ризқукум." Сіздердің рызқыңар асманда дейді. Жерді аспап қылып қойған. Қанша будай, қанша нефт, қанша алтын. Алла Тағаланың барын қазасында. "Ва ин мин шайин илля индана хазаинуху." Аллах. Алла айтады Құранда. Алланың алдында әрбір нәрсенің қазынасы емес, қазыналары бар екен. "Вама нуназзилуху илля биқадарин маълум." Біз жерге белгілі өлчемде ғанда түсіреміз дейді. Биыл қанша арпа керек, қанша будай керек, қанша күріш керек, ошонша ғана түсіреміз дейді. Белгілі. Башқа жерде Құран Кәрімде аят айтады: "Егерде біз көп түсіріп қойсақ дейді, адам құтырып кетеді" дейді. Не кетеді дейді?
Адам құтырып кетеді екен. Адам өте тез құтырады да. Бір-бірін қырып береді да бұлар. Мен көбінше айтып қаламын мұндайым. Егер де азыр әрбірімізде 1 килограмм алтын болса, Қырғызстан 7 миллион халық 1 килограммдан болса, шын айтыңызшы. Қырылып қалау же нормально жашау болу? Азыр ушунча жөн ана дарақтан чыгалган кагаз сом эми кагаз да болчу. Ушуга ушунча болуп атабыз. Ар бизге 1 килограммдан алтын берилсе билбейм. Адамдар бири-бирин кырып салат. Мына ушуну айтып коет, кутуруп кетет депчи. Алла Таала белгилүү өлчөмдө берет экен да. Мен кеттик. Не дейт? Акыркысы, я ибади, иннама хия а'малукум ухсиха лакум сумма уаффиякум ияха фаман ваджада хайран фальяхмадилlah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Allah Taala айтат: "Ey пенделерим, мына силердин амалыңар. Мен буну бардыгын тактап, сактап, жана силерге толук кылып берем. Эми ким жакшылык тапкан болсо, Аллага мактоо айтсын, ким жамандык тапкан болсо, өзүн жемелесин." Башка бирөөгө эме кылбаңыз да, асылбаңыз. Өзүңүздү жемелеңиз, ошону өзүңүз жасадыңыз да. Жалган сиз сүйлөдүңүзбү, же ким сүйлөдү? Алдадыңызбы сиз? Арамга сиз бардыңызбы, же ким барды? Акыл эс менен бардыңыз да, туурабы? Анда жаман иш кылгандан кийин эми өзүңүздү жемелеңиз, бүттү. Эгер жакшы иш кылсаңыз, Аллага мактаңыз. Алла тоофик берди. Жаман иш кылсаңыз, өзүңүздүн напсиңизден көрүңүз. Мынанын бардыгын айтып койду дагы. Айтат: "Кала Саид кана Абу Идрис ал-Хавлани рахимахуллах иза хаддаса би хадал хадис жаса аля рукбатайхи." Ушул хадисти баян кылганда улуу алымдарыбыз эки тизе менен чөк түшүп отуруп баян кылат эле. Алла кечирсин, мен столго отуруп алып эле айтып койдум го мен. Мына кетип, мынаны биз бардыгыбыз күн сайын алдыбызга коюп жашай турган улуу хадис. Савабу ман да'a би хаза дуа. Абу Саид Саад ибн Аби Вакас разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Давату зиннун ида да'a ва хува фи батнил хут ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин фа иннаху лам яду биха рajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba lahu." Раваху Тирмизи ва Насаи. Юнус пайгамбардын дуасы. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ар бир мусулман жатташ керек. Ар бир мусулман ушуга амал кылыш керек. Пайгамбарыбыз айткан, Юнус пайгамбардын дуасы, зикирин ким айтып туруп дуа кылса, сөз берилет деген. Ал аткарылат dedi. Эмнени сурасаңыз, ушу дуаны айтып туруп сураңыз. Себеп Юнус пайгамбарды балык жутуп алды. Кит деп айтайын. Кит жутуп алды Юнус пайгамбарды. İçinde 40 gün деп келет риваяттарда жүрдү. Кээ-бирлерде 20-10 аз. Ну канча болсо да киттин ичинде жашады. Киттин ичинде ушу дуаны айтты. La ilahe illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin деп айтыверди. Айтыверди. Алла Таала куткарды. Кит сиңдире албады Юнус пайгамбар. Жөнүнө жутуп кеткенде о канча деген балыкты мындай десе эле кирип кетет экен да бир 5 этаж мындай элечи. Ал канча нерсени жейт. А тиякта мисалы эми жандык болгондон кийин сиңириш керек эле. Жок. Юнус алейхиссалам. Ошон үчүн Юнус пайгамбарды Зуннун деп коет. Ал кандай деген кит ээси деп коет. Фи батнил хут балык ошол киттин ичинде ушу зикирди кылды деп атат. Ушунун берекесинен Алла куткарды. Түндүн караңгылыгы, океандын караңгылыгы. Океанга канча терең кирсең, ошонча караңгы экен да. Океан тиякта турсун, биз ысык көлгө кирип кетчү 15 метр ылдыйга эмне болот экенсин.
ешкім көрбей ала қачасың анан. Ал океандын түбі қараңғы ал. Плюс киттин ичи өзүнчө караңгы. 3 караңгылыктан куткарып чыгарып койду. Ушул окуясын Алла Таала Куранда айтып келип, Юнус пайгамбарды биз куткаргандай, ушу дуанын берекесинен куткаргандай, дагы имандуу адамдар кыямат күнгө чейин ушу дуаны айтып эле Аллага дуа кылса куткара беребиз деди да. Куткара беребиз деди. Дүйнөнүн ахиреттин жамандыгынан куткара беребиз. Ушу дуаны окугандан кийин пайгамбарыбыз айтат, кайсы мусулман киши ушу дуаны менен дуа кылса сөз кабыл болот деди. Барида радыйаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, пайгамбарыбыз бир кишини мындай дуа кылып атканын уккан экен. Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анталлах ла илаха илля анта ал-ахад ас-самад аллади лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Пайгамбарыбыз айтыр, лақад саалталлах би исмиллади ида суила бихи а'та ва ида ду'a бихи ажаба. Сен ушундай сөздөр менен Алла Тааладан сурадың. Ушу сөздөр менен эмне суралса сөзсүз берилет, эмне дуа кылса кабыл болот дейт. Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Бул жерде кандай? Аллахумма инни ас'алука би анни ашхаду аннака анталлах ла илаха илля анта ал-ахад ас-самад аллади лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Бул Бухари, Ибн Хиббан, Ибн Мажада келет, Бухаринин шартына ылайыктуу. Муавия ибн Аби Суфьян радыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким ушул 5 сөз менен дуа кылса, эмнени Алладан сураса, Аллага сөз ошону берет деди. Ал 5 сөз кайсы? Ла илаха иллаллах валлаху акбар. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува ала кулли шайин кадир. Ла илаха иллаллах ва ла хавла ва ла куввата илля билlah. Бүттү. Табарани dedi. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini gördü. Ya del celali vel ikram, ya del celali vel ikram deb dua kılıp atkan eken. Peygamberimiz ne dedi? Qad ustujiba laka fas'al. Bol sura seniki kabul oldu dedi. Demek tuğanlar mına Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın aytkanların biz dua kılaylı. Bir yerde Peygamberimiz aytkan, sizler ve ariddu ya del celal vel ikram menen sizler uşunu gayra ısrar kılıp Allah'tan sorağına deyip uşu söz menen. Ya del celali vel ikram. Manisi qanday? O sür aybat esi. Vel ikram sıy hurmat esi. Celal sür aybat da aytat. İkram dep bu sıy hurmat da aytat. Siz Allah'a gayırlı atasız. Sür aybat deyesi. Sıy hurmat deyesi. O Allah, o Allah. Peygamberimiz aytıyor. Uşu men dua kıldın mı? Duan kabul. Emneni sorasan bolot. Anas ibn Malik radıyallahu anh aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayaş Zarqani degen Zarqi eken rivayet uşun jandan ötüp baratsa bu namaz okup dua kılıp atkan eken. Allahumma inni as'aluka bi anna lekal hamd la ilahe illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as semavati vel ard ya del celali vel ikram de. Peygamberimiz aytdı. Laqad da'allah bi ismihil a'zam ellezî izâ du'a bihi acaba ve izâ su'ila bihi a'ta. İsmi azam da koyat tuğandar, ulu at degen söz. Oşo menen kılıngan dua kaytarımsız kabul bolot degen. Oşol boyunca ulamalarımızda her türlü aytılıngan. Gebir la ilahe illallah aytkan, gebirler Allah degen, gebirler ya hayy ya koyyum degen, gebirler ismi azamdan iki ayatты aytkan. Ve ilahukum ilahu vahid, la ilahe illahu rahmanur rahim. İkincisi alif lam mim. Allahu la ilahe illahu vel hayyul qayyum deb. Mana şu dualarning bari ismi azam deb aytiladi.
Савабу ман да'a ли ахихи би захрил гайб. Ана. Эми бир мусулман бир туганга анын артынан дуа кылуунун савабы. Мисалы, арабызда ошол мусулман бир туган азыр жок. Каякта? Башка сабакка келбей калды, сапарга чыгып кетти, үйүндө. Кыскасы, гайыптан гайыпка дуа кылуу. Гайыптан гайыпка дуа кылуу. Абу Дарда разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген: "Ма мин абдин муслимин yad'u li akhihi bi zahril gayb illa qala al malakul muwakkal wa laka bi misli zalik." Rawahu Muslim. Siz bir musulmanга дуа кылсаңызчы, бир туганыңызга, таанышыңызга, досуңузга, ал жаныңызда эмес да? Жаныңызда жок. Ушуну гайып деп коет. Бизахрил гайб артынан. Өзү жок. Ошого дуа кылсаңыз, Алла Таала бир периштени дайындап коет экен. Дайындалган периште сизге дуа кылат экен. Сиз ага дуа кылып атасыз. Дайындалган периште кимге дуа кылып атат? Сизге дуа кылат. Эмнени досуңузга сурасаңыз, дайындалган периште айтат экен, сизге да ошо берилсин. Сиз айттыңыз, "Я Алла, досума өмүр бер." Периште айтат экен, сизге да Алла өмүр берсин. "Я Алла, досума ден соолук бер." Периште дайындалган айтат экен, сизге да Алла ден соолук берсин. "Я Алла, досума бакыт бер." Дайындалган периште сизге айтат экен, "Я Алла, саңа да бакыт берсин." Эмнени сураңыз гайыптан. Ал досуңуз болобу, атаңыз болобу, апаңыз болобу, аялыңыз болобу, балаңыз болобу, ким гана болбосун, гайыптагы жаныңызда жокпу? Всё. Ошого сураганыңыз сизге бул периште дуа кыла берет экен. Сизге дагы, сизге дагы. Сиздики дуаңыз кабыл болобу, болбойбу мен билбейм, бирок периштеники точно кабыл болот. Иншалла биздин да дуабыз кабыл болот деп үмүттөбүз. Бул сөздү эмне үчүн айтып атам? Сиз бирөө өзүңүз эмнени жакшы көрсөңүзчү, ошону башка бирөөгө айтыңыз. Мына ал жактан аласыз сиз. Сиздики бекер эмес. Периштеникин алып коесуз да. Сиз ошон үчүн биз баарыбыз бирибизге ичи тар болбой, кең пейил менен дуа кылайлы. Бирибизге жакшылык каалайлы. Ушунун иши бүтүп кетсин деп коркпой дуа кылыңыз. Аныкы бүтөбү бүтпөй билбейм, сиз точно бүтөт. Иш мынандай болуп атпайбы? Пайгамбарыбыз кандай жол айтып берди койду бизде? Ошон үчүн кээ бир алымдар болгон. Кайсы кажетим болсо, меникичи, ошону бирөө үчүн дуа кылат элем дейт, чтоб менин кажетим бүтүш үчүн. Ат души дуа кылыңыз, ат души бияктан аласыз. Анан билип коюң, эптеп сөптөп жону дуаны жиберсеңиз, сизге да ошондой болуп калат. Бул жактан баягы мындай өтпөйт куулук-муулук. Аныкы болобойбу деп мына тамаша. Жок, сиз кандай берсеңиз, бул кудум ошондой дейт да. Көз жаш менен бердиңизби? Ошондой күчтүү келет сизге. Ат души бериң, ат душини алың. Аракет кылабызбы иншалла? Сиздер мага дуа кыласыздарбы? Бирок өзүңүздөрдүн ишиңиз бүтөт да. Мен дуа кылайын, менин ишим бүтөт. Мынандай деп атпайбы? Болгондо да Муслим шарифте сахих хадис. Дуа бизахрил гайб деп коет мунучу. Пайгамбарыбыз бир хадисте мындай деп айткан, караңыз. Даъватул мар'ин муслим ли ахихи би захрил гайб мустажабатун инда расихи малакун муwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khayr qala al malak lil muwakkal bihi amin. Wa laka bi mislin. Allahu akbar. Мынаны караңыз. Мусулман киши дуа кылса бир туганына би захрил гайб артынан жогал гайыптан дуа кылып атат. Бул мустажаб дейт. Кабыл болунган бул. Пайгамбар мустажаб дедиби? Спор жок уже. Бул кабыл болунганда шек жок. Айында расихи дейт. Ошо баягы периште каерде турат дебейсиңби? Пут жагыңда эмес, башыңда турат экен, жаныңда. Баш алдыңда турат экен. Малакул муwakкал, атайы дайындалган периште. Алла Таала атайы дайындап коет экен бир периште. Именно ошол иш үчүн. Так, ал мындай деп атат. Kullama da'a li akhihi bi khayr, bir туганыңызга, сиз досуңузга, мусулман бир туганыңызга ар качан жакшылыктын дуа кылып атасызбы? Ушу периште амин дейт экен биринчи. Сизге да ошондой болсун дейт экен. Мына.
Демек канчалык биз башкага дуа берсек, ошончону бизге периште берет экен да. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, биз өзгөчө көз алдында дуа берип коебуз, бирок көзү жогунда берейли. Көзү жогунда дегенде бул жерде жок учурунда берейли. Бирөө Москвага кетти эле, бирөө Кореяга кетти, бирөө Америкага кетти, бирөө Европада иштеп атат, бирөө Казакстанда иштеп атат, бирөө Баткен чек арасында, бирөө көлгө кеткен, бирөө ажыга кеткен, бирөө осо сабак берем деп келбей, проблема жок. Баардан ар бирине атап дуа кыла бериң. Иншалла периште сизге конкретный дуа кылат. Дуа кылабызбы иншалла? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласу да'аватин мустажабатин ла шакка фихинна да'ватул валид ва да'ватул мазлум ва да'ватул мусафир." Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. 3 дуа бар. Кабыл болунган. Анда вообще шек жок. Дагы айтайын. 3 дуа бар. Кабыл болунган дейт пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Вообще шек жок, күмөн жок. Ошо үчөөнүн дуалары кабыл болгондо вообще шек жок экен. Биринчиси атанын дуасы. Балага болгон дуасы, кызына болгон дуасы. Аталар. Угу атасыздарбы, барсыңарбы? Ата болектер деле ниет кыла берсин. Аталар уже серьезный. Балдарга дуа беришибиз керек. Кыздарга дуа беришибиз керек. Пайгамбарыбыз айтып койду. Да'ватул валид, атанын дуасы тамаша эмес. Демек, ата сизге эми капа кылып албаңыз атаны. Атаны не кылып албаңыз? Капа кылып албаңыз. Атанын дуасы пайгамбарыбыз айтып койду. Кабыл болусунда шек жок дейт. Разы кылыңыз, дуасын ала бериң. Көңүлүн алыңыз, дуасын алыңыз. Дуасын алыңыз. Эптеп, ол кандай кыласыз, дуасын алыңыз. Кызматын кыласыз, акчасын бериңиз, көңүлүн табыңыз. Ата эле баласына берет дуа, итак эле кызына берет дуа. Бирок ошондо дагы сиз эгер кызмат кылсаңыз, башкача аласыз да. Мынакей туугандар. Экинчиси мазлум, зулум чеккендин дуасы. Бунун дуасы дагы түптүз. Ошон үчүн бирөөгө зулумду кылбаңыз. Тескери дуа кылса пачаңыз чыгып кетет. Пайгамбарыбыз айткан, саллаллаху алейхи ва саллям, даже кафыр болсо дагы деген. Ошон үчүн бирөөгө жамандык кылбайлы. Анын зулумду кыл, анын дуасы кабыл. Үчүнчү мусафирдин дуасы дейт. Мусафирдин дуасы. Кээ бир риваятта адилеттүү бадышанын дуасы. Адилеттүү бадышанын дуасы, атанын балага болгон дуасы, мусафирдин дуасы риваяттарда ушу үчөө келет. Угуп туруңуз. Булардын дуасы кабыл болгон, шек жок. Адилеттүү бадыша элине дуа кылса, түптүз кабыл. Абдулла ибн Амр ибн Ас радиаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна асра'a дуа ижабатан да'вата гаибин ли гаибин." Раваху Абу Дауд ва Тирмизи. Дуалардын эң тез кабыл болгонун айтып берейинби? Пайгамбарыбыз айтып атат, дуалардын эң тез кабыл болгону бир мусулман 2000 мусулманга гайыптан дуа кылса. Өтө тез кабыл болгон ушул экен да. Bundan tez kabul olgan nerse yok. Bunu asra deydi. En tez kabul olgan. Asra dua icabatan. Kabul olganda dualardan en tez skarasın oyu kaysı eken? Bir Müslüman, ikinci Müslümanға gayiptan dua kılsa. Жоқ кезінде dua kılsa. Men үйге барып сіздерге dua kılışım керек екен да. Ya, тура. Men үйіме өзіме келем да сіздер кірбесін. Демек үйге барып мен dua kılsам, мен дуам өте тез қабыл болады екен да. Сіз үйге барып dua kılыңыз барыңызға, сіздің дуаңыз өте тез қабыл болады. Өте тез қабыл болады. Егер де дуаңыздың өте тез қабыл болғанын қаласаңыз, анда мұсылмандарға ғайыптан дуа қылыңыз. Өзгөчө сізге жақындарға. Биринчи аларга иман сурайлы. Не сурайлы? Иман сурайлы. Жакшы амал сурайлы мусулман бир туугандардын күнөөлөрүн кечирилүүсүн сурайлы. Алардын рызкысын сурайлы. Алардын бактысын сурайлы. Алардын ахиретин сурайлы. Алардын ооматын сурайлы.
Аллардын иззатын, ынтымагын сурайлы. Бирөө намаз окубай жүрөт, ошого дуа кылыңыз. Я Алла, ушу досум же ушу кошунам намаз окубай жүрөт, намазга келсе экен. Өзүңүз намазга бекем болосуз. Себеп сизге периште дуа кылып атпайбы? Ал учуру келет, бирок сиз бекем болосуз. Алардын адал рызкысына дуа кылайлы. Дуада кыянат кылбайлы. Савабу ман саалаллах таала аль-джанната ау истаада бихи минан-нар. Эми Алла Тааладан бейиш сурагандын саваптору жана дозоктон пана тилеген саваптору. Алла Таала Куранда айтат: "Ва минхум ман якулу раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Улайка лахум насибун мимма касабу валлаху сариул хисаб." Бакара сүрөсү. Алла адамдардын кээ бири мындай дуа кылышат экен: "О биздин Робубуз, бизге бергин бул дүйнөдө жакшылыкты, жана ахиретте да жакшылыкты, жана бизди дозоктун отунан, азабынан сактагын." Мына ушу адамдарга кылган жакшы иштеринен үлүш бар. Жана Алла Таала өтө тез эсепти алуучу. Эсепти Алла өтө тез алат экен. Көп убакыт өтпөйт. Бу дүйнөнүн жакшылыгы алымдар айтышкан. Иманды урпак деген. Бу дүйнөдө жакшылык бар. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар деп дуа кылып атпайбызбы? Бу дүйнөнүн жакшылыгы, ахиреттин жакшылыгы дайыма экөөнү сурап туруш керек. Бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне десем экен? Иманды урпак, иманды уулдарды бер, иманды кыздарды бер, иманды неберелерди бер, иманды чеберелерди бер, иманды кууруларды бер, иманды я Алла кыямат күнгө чейин келе турган урпагымды иманды кыл, бирөө кафир болбосун. Бирөө мушрик, бирөө муртат, бирөө мунафык болбосун. Я Алла, менин урпагымдан кыямат күнгө чейин келе турган инсандын баарына иман бер. Ушу Роббана атина фид дунья хасана. Бул дүйнөдө жакшылык ушул болот сага. Биз кеттик. Аркабыздан сооп келе берсин десеңиз, Роббана атина фид дунья хасанан дуа кылып коюң, иманды урпак берсин сизге. Иманды урпактын ар бир жакшылыгы сизге келе берет. Кээ бир сахаба табииндер иманды урпак десе, кээ бирлери пайдалуу билим деген. Бу дүйнөдөгү жакшылык экен? Пайдалуу билим. Пайдалуу билим деп эмнени айтабыз? Дүйнөдө дагы, кабырда дагы, ахиретте пайдасы тийген билимди пайдалуу билим. Ал шариаттын илими. Адал арамды ажырата турган илим. Алланы тааный турган, акысын бере турган илим. Пайгамбарыбызды тааный турган, пайгамбарыбызды жакшы көрө турган илим. Ахиретке даярдана турган илимди пайдалуу илим дейт. Ахиретке сен даярдай турган пикир-сикир жокпу? Ал пайдалуу илим эмес ал. Пайдалуу илим деген, бу дүйнөнүн жакшылыгын бер деп сураган мааниси эмне экен? Пайдалуу илим бер, я Алла. Пайгамбарыбыз хадистерин караңыз. Аллахумма инни ас'алука илман. Алла субханаху сурат. Я Алла, мен сенден сурам, пайда бере турган илим. Пайда илман нафиан, пайда бере турган илим. Пана тилегиле деген пайдасыз илимден пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика мен илмин ла янфа. Пайда бербеген илимден мени сакта. Уақытым кетип, күчүм кетип, акылым кетип, өмүрүм кетип, анан пайдасы тийбесе андай илимди мага эмне кереги бар? Өтүп кетпедиби жашоом мен? Канча дегенмен жакшы иштерди кылсам болот эле. Пайдасыз илим. Демек, кээ бир алымдар бу дүйнөнүн жакшылыгы эмне экен? Пайдалуу илим деген. Кээ бирлер айткан, бу дүйнөнүн жакшылыгы Роббана атина фид дунья хасана, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер деп атасыз. Не десе, адал рызкы деген. Не дегени? Адал рызкы, иманды урпак, пайдалуу илим бу дүйнөнүн жакшылыгы. Ошо? Ахиреттин жакшылыгы эмне? Бейиш. Ахиреттин жакшылыгы эмне экени? Бейиш. Дүйнөнүн жакшылыгын сурадыңыз, ахиреттин жакшылыгын сурадыңыз, түбөлүтү дозоктун отунан сакта дедиңиз, башка эч нерсе калган жок сизге. Не керек дагы сизге вообще? Башка эчтеке калган жок. Бүттү. Дүйнөнүн жакшылыгын сурап койдуңуз, ахиреттин жакшылыгын сурап койдуңуз, дозоктун отунан пана тилеп койдуңуз, бүттү сизге.
Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Mastajara abdu minan nar sab'a marrat illa qalat nar ya Rab inna abdak fulan istajara minni fa ajirhu." Peygamber aytat: "Qaysi pende dozoktun otunan 7 jolu ya Allah meni sakta dese, dozok aytat eken: O Rob, senin panança benden dozokton sakta dep dua kıldı, anı saktap koyçu deydi. "Wala sa'ala abdun al cennete sab'a marrat illa qalet al cennetu ya Rab inna abdak fulan sa'alani iyyaka fa adkhilhul cennet." Qaysi pende beyişti 7 jolu surasa, beyiş aytat eken: "O Robum, panança benden senden suradı meni, anı mağa kirgizip koyçu deydi." Mana ki Abu Ya'la'nın rivayetinde, Anas radıyallahu anh rivayetinde olsa 3 jolu. Demek ki 3 jolu surasa beyişti, beyiş aytat eken: "Ya Allah, anı beyişke kirgiz." Kim 3 jol dozoktan pana tilese, dozok aytat eken: "Ya Allah, ağa dozoktan pana ver" deydi eken. Allah Taala'm barımızı beyişke kirgizsin, amin. Barımızı dozoktan saktasın, amin. Barımızın ata-eneleribizdi, bir tuğandarыбызды, ayal bala çakalarыбызды Allah Taala'm beyişke kirgizsin, amin. Dozoktan kutkarsın, amin. Bardıq musulmandardı Allah Taala'm beyişke kirgizsin. Dozoğundan saktasın, amin. Oşun için inşallah gün sayın 3 jolu beyiş surap koyat ekenbiz, 3 jolu dozoktan pana tilep koyat ekenbiz. Qaysı gün ölüm gelse bismillah, dozok aram, beyiş premoy. Büttü. Jaşoğun oy. Men ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen birge bolgum kelet. Bирок amallarımda kılgan günelerimde oylop korkom. Eger Allah beyişti nasip kılsa, bирок Peygamberimizge koşuna bola albasam, emne bolat? Beyiştin tömönkü darajalarındagılar jogorku darajalarga çıga albayt dep ukkamын. Allah Taala'm barыбызга Peygamberimiz menen çoğu beyişte olgan nasip kılsın. Beyiştegilerдин бардыгы Allah'ını ziyaret kılat, Peygamberimiz ziyaret kılat. Albatta darajasına qarab, keybirleri постоянно ziyaret kılar, keybirleri bir cumada bir ayda bir yılda bir vakit menen, смотри amalga jaraşa. Bирок sözsüz ziyaret bolot. Hareket kıla bereli, negizi Allahumma salli ala Muhammad. Bir sahabaga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onday degen. Bir sahaba Peygamberden soragan: "Mata sa'a? Kıyamet günü kaçan bolot?" degen. Oşonda Peygamber sağa aytkan: "Ma adatta laha?" Kıyamet kaçan bolot dep soraysın, agam ne dayardık kıldın degen. Ana bul aytkan: "Ya Rasulullah, köptele namazım yok, köptele oroza sadakalarım yok. Bирок Allah'ın iyisini жақсы көрөм" degen da. Peygamberimiz aytkan oşonda: "El mar'u ma man ahab." Adam kimdi жақсы көрсө ошо менен бирге болот деген. Adam kimdi жақсы көрсө ошо менен бирге болот. Биз Peygamberimiz барыбыз жақсы көрөбүз, иншалла бирге болобуз. Устаз, аялдарга да сабак өтүңүзчү сураныч. Кудай күндүзү дейби? Мурункудай сабак өтүңүзчү сураныч. Күндүзү саат 12-лерге болсо сонун болмок. Аялдар артта калып кетти го устаз. Алар ашып кетти. Аялдар сабакта азыр. Сабак эркектерге эле, аялдарга деле да. Бирок иншалла туура айтасыз, Кудай кааласа аракет кылабыз. Кече деле биз Ошко барып келдик. 2 жерде аялдарга сабак болду. Мурдагы Тоң Ысык көлдө эле, аерде деле аялдарга сабак болду. Эми регион экен, тияк бияка чыгат экенбиз, сабактар болот экен. Бишкекте чында эле кээде эркектерге болуп, аяктарга аларга болбой калып атат. Аракет кылабыз иншалла. Устаз, келинчегим экөөбүздө сыйкыр бар экен. Өзүбүз 5 мал намаздабыз. Келинчегим 6 айдан бери дем салдырып келет. Бирок натыйжа болбой жатат. Келинчегимдин боюнда бар. Сиздин дуаңызды суранат элем. Аллахыман шифа тилеп коюңузчу. Аллахым шифа берсин. Сыйкыр кетире турган Ихлас Фалах Нас өтө күчтүү. Андан кийин иншалла мынау чорный тими менен сыйпанып жүрүңүздөр. Андан кийин мынау алхамдулилля Замзам дагы ичип, анан кийин хижама да кылдырыңыз. Пайгамбарыбызды сыйкырлаганда, Пайгамбар жөөт сыйкырлаган, кийин ошо хижама менен чыккан. Ажваны да жеп жүрүңүз 7ден. Буну да таасири чоң.
Бақара сүресін оқып жүріңіз, Құда қаласа сиқыр вообще жақындашу мүмкін емес. Аллахым бару сақтасын. Өзіңіз көп дем салдырыңыздар. Чаш тарағандан кейін, тырмақ алғандан кейін мусорға таштай берсе болау. Жақшысы жерге көміш керек. Шариаттың көрсетмесі бойынша адамның денесінен емне шықса жерге көміліш керек та. Тырмақ, кейбір адамның қолы кесіліп кетеді, кейбір адамның пұты кесіліп кетеді. Қай қалып параузаны? Чаш, жана башқа ушылардың бардығы. Егер азырқындай чаш тырмаққа мүмкіншілік болбай атса, жерге көмгөнгө этажда жашайсыз, анда мындай. Анда ороп тұрып мусорға таштап қоя бересіз. Рұқсат бар. Көл жиекте иштетем. Эс алуучулардан баш кийим, полотенце, жана башка нерселер калып кетет. Аларды чогултуп олтурсаң көп болуп кетет. Таштаганга туура келет. Бир канчасын колдонуп койгон. Колдонуш туурабы же таштандыга таштайлыбы? Ыктыярдуу. Алла таштап кеткен нерселерди колдоно берсин. Ашя мубаха деп коет муну. Колдоно берсе болот. Бул мусорго таштап кеткен жалпы адамды колдоно бергенине да. Керектүү нерсесин колдонсо болот. Жөн таштап кетти мусорго, ал эч кимдики эмес, эч ким ээлик кылбайт. Ошол жерден бир коробка сизге керек болуп калды, алып кеттиңиз бир коробка. Проблема жок. Түшүнүктүбү? Мынандай таштандылар калып кетти, мындай жарактуу нерсесин иштетип, башка бирөөлөргө берсеңиз деле болот. Исрап болбосун. Мусулманский коррекция кашты күйгүзүү кылууга болобу? Жок, болбойт. Кашты терүү күйгүзүү тияк бияктар болбойт. Ооруп аткан болсо, кашы жана башка, анда бөлөк маселе. Устаз, менин кызым оронот. 1 жыл медреседе илим алган. Биз да дин жолунда жашашка аракет жасайбыз. Кызымды сүйлөшкөн жигити намазын алып коюптур. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бирок өзү намаз окубайт экен. Бала эми ошол балага кызымы бериш шартпы, эмне кылса? Арам кылган, тоба истигфар кылсын. Албетте, ошол баланын ата-энеси менен сүйлөшүп, жакшынака кылып, экөөнү нике кылдырып койсоңор жакшы болот. Намазга жыга элек болсо, намазга жыгылып дааватка чыгып келсин. Мени өгөй апам чоңойткон. Кен ал каза кийин болуш керек, кен деп коюп. Кийин ал каза болуп калган. Өгөй апам мага айтып кеткен, сени багып алгам деп. Өз апам тирүү экен. Ал апамды издесемби, же издебей эле койсомбу, же кандай кылышым керек? Айтыңызчы, устаз. Жок, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мейли апаңызды тапканга мүмкүнчүлүк болсо, жакшы. Тап, машалла, бир коюм чайыңызды берип калың, ал деле өтүп кетет. Жолугун салып калыңыз. Мен өгөй апайым багып алыптыр. Аны да унутпай, ага да жакшылык кылып, Куран окуп, аркасынан садака, истигфар, дуа кылып, мына өзүңүздүн апаңызды таба ала турган болсоңуз өтө жакшы. Баккан апам ыраазымын. Ал апамдын карызы барбы, жокпу билбейм, кандай кылайын. Же билбесеңиз эч кыжалат болбойт. Бирөө эгерде сурап калса, анда бергенге аракет кылың, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Мен сакал боюнча көп талашып тааныштарым менен, сакал коюу күнөө деп айтканыңызды уккам. Кандай? Сакалды кыруу күнөө деп айтканыңызды уккам. Чубак ажы устаз сүннөт деген экен коюу. Ошентип мен талашып кандай болуп калат, токтоло кетесизби? Туугандар, сакалды кыруу конкретно эле күнөө. Мага жагабы жакпаган кызыктырбайт ал. Ал бар эми ал. Пайгамбар шарият. Албетте коюу маселесинде пайгамбарыбыз өзү менин мынау сүннөт, мынау фарыз, мынау важип, мынау мустахаб деп пайгамбарыбыз айтып айткан эмес ал. Фик илимдери кийинки муундар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кылган иштерин, айткан сөздөрүн талдап, таразага тартып, анан өкүмдөрдү чыгарышкан. Бул важип экен, бул сүннөтү муаккада экен, бул жөн эле сүннөт экен, бул мустахаб экен, бул мубах экен деп. Түшүндүңүздөрбү? Анан карап көрүшсө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сакал койгонго буйрук бериптир да. Не кылыптыр?
Буйрук бериптир. Буйрук болгондо да сахih хадистерде буйрукка каршы бир дагы сөз айтпаптыр да. Постоянно өзү коюп туруп, өмүрүндө бир кырганы жок экен да. Сахабалар баардыгы коюп туруп, бирөө кырбаптыр да. Ошон үчүн дайым уланткандыктан уламалар буну важип деп айтат. Албетте бир топ аалымдарыбыз дагы аны сүннөт деп дагы айткан. Ошон үчүн иншалла карап туруп, туугандарыма менен сүннөт важип. Эми карап туруңуз. Мейли сүннөт дегенге түшөйлү. Сүннөт деген эмне? Мен атамдын, чоң атамдын сүннөтү эмес да ал. Каалагандай тебелей турган. Сүннөт болсо аны таштап кое турган нерсе эмес да ал, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын менмин деген сахабасы Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат. Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум. Эгер силер пайгамбарыңар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн таштасаңар, точно адашасыңар. Сүннөт бизди сактайт. Имам Малик рахматуллаху алейхи айткан. Адашпасам. Сүннөт бул дүйнөдө Нух пайгамбардын кемесине чыгып алуу деген. Сүннөткө жашоо кандай? Нух пайгамбардын кемесине чыккан, не болгон эле? Кутулган беле, жок болгон беле? Калганы эмне болгон эле? Туугандар, пайгамбар сүннөтүнө биз жан беребиз. Важиби тиякта турсун, пайгамбар сүннөтүнө жан беребиз. Ошон үчүн жашайбыз биз. Пайгамбар ошон үчүн айткан. Угуп туруңуз. Лау тамас Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху аджру шахид. Ва фи риваятин миату шахид. Ким бир сүннөттү бекем кармаса, ага шейиттин соогу жазылат деди. Башка риваятта 100 шейиттин соогу жазылат деди. Пайгамбар айтат, ким менин бир сүннөтүмдү кармаса, үммөтүм бузулган учурда, мейли оң кол менен тамак жеген болобу, мейли сакал болобу, мейли бисмилла болобу, кайсы сүннөт? Адамдар үммөтүн бузулган учур дегени үммөт сүннөткө көңүл бурбай калганда. Ошол учурдагы сооптор 100 шейиттерге кетет. Мен буга токтосом толуп тура. Алла Таала айтып атат: "Ва ма атакумур расулу фахуду, ва ма нахакум анху фантаху." Мухаммад алейхиссалам силерге эмнени берди? Ошону кармангыла, эмнеден тыйды, андан тыйылгыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул буйруктарын кантип биз четке кагалабыз? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам угуп алыңыз, бул дүйнөгө адаттарды баяндаш үчүн келген эмес. Шариятты баяндаш үчүн келген. Ошон үчүн буйрук бергени нак шариаттын талабы. Бул жөн эле адат эле эмес бул. Ошон үчүн кээ бир алымдар буну адатка чыгарып, мустахаб анан эчтеке болбойт, сүннөт болду, чекеден муну муздай бергиле деген маани эмес ал. Сүннөт тамаша эмес ал, менин атам чоң атамдын кылган иши эмес ал. Албетте мен күчүм жетпей атат, кыла албай атам, проблема жок. Бирок сүннөттү маскарласаң, имандан ажырап каласың. Сүннөттү таштап койсоң, күнөө бар в каком-то деле, кандай бир мере. Бирок эгерде сүннөттү пайгамбардын сүннөтү деп маскарлай турган болсоң, точно имандан ажырап каласың. Коркуш керек андай. Ааламдын райымы болуп келген. Адамзаттын мырзасын кылган иштери, адамзаттын мырзасын айткан сөздөрү жолго таштай албайм, текке таштай албайм эч качан. Асыр намазынан кийин нафил намаз окуса болбойт деп уккамын. Туурабы? Ушул көбү асыр намазынан кийин нафил окуй беришет. Бойдокмун, дуа кылып коесузбу? Эмне дейт? Үйлөнсүн деп рахмат. Асыр намаздан кийин туугандар нафил окуган болбойт, тыюу салынган, макру болот. Асыр намаздан кийин каза окуса болот. Сиз мүмкүн ошо окуп аткандар бардыгына нафил деп өкүм чыгарып коюпсуз. Ал каза окуп атса керек. Алла Таала машалла сизге салиха берсин. Амин. Турмушка чыга элек кыздардын көңүлү көп жигитке түшүүсү симпатия, туурабы? Жок болсо кантип сактануу керек? Болбойт ал. Таква боло бергиле кыздар. Алла Таалам таквалы иншалла жигит насип кылат. Алла Тааладан дуа кылып, иман менен
Амал менен алек болуш керек да. Вакыт барбы? 10 мүнөт бар. Все. Устаз, намазды хушу хузу менен окуш үчүн эмне кылсак болот? Мээнет кылыш керек. Намаз Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна фис салати шуглан." Намазда алектенүү. Сизчи? Карап туруңуз. Телефонго киргенде полный алектенип атасыз го? Быть занятым. Намазга киргенде да кудум ушундай бир кириш керек да. Тамак жасап атканда эптеп-септеп койбойсуз. Кийим тигип атканда эптеп-септеп тикпейсиз. Эмне үчүн намазга киргенде эптеп-септеп болуп калат? Жок. Намазда хушу хузу пайда болуш үчүн биз рүкүлөрүн, саждаларын, кыямдарын, эмнени окуп атканда акылыбызга түйүп, жүрөгүбүз менен. Анан кийин бул мээнет болот. Акимус салата ли дикри. Алла Куранда айткан, намазды мен эстеш үчүн тургузгула. Башынан аягына чейин. Аллаху акбар. Хушу хузуну демек канча фарыз бар намазда, билесизби? Канча важип бар? Канча сүннет, канча мустахаб бар? Канча муфсидат, канча макру бар? Ар бир мусулман ушуну билиш керек. Намазды оңдо ушуну менен оңолот ана. Экинчиси, намазга бериле турган соопторду билишибиз керек. Чтоб биздин намазыбыз жандуу болуп, намаздын өзүнүн максаты арам нерселерден токтотот. Айбирсиз иштерден токтото турган күчү качан болот? Качан биз намаздын фарыз, важип, сүннөттөрүн билип, экинчиси ошого бериле турган сыйлыктарды үмүт кылып окусак, кетти. 3 нерсе менен окуйбуз. Мухаббат, үмүт, коркуу. Алланы жакшы көрүп окуйлу намазды. Эптеп кутулуу үчүн окубаңыз. Азыр куптан тез бүтүп алайын. Жок. Алланы жакшы көрүп окуйлу. Экинчиси, Алладан үмүт кылып окуйлу. Ушу намаз сизге чечет маселени. Бул бейиштин ишин ачкычы бул. Пайгамбарыбыздын көзүнүн кареги, жүзүнүн нуру, кубанычы. Алла Таала айткан, намаз аркылуу менен жардам сурагыла. Менин жардамым через намаз түшөт. Анын жолу намаз. Дүйнөдө да, ахиретте да жардамы намаз менен. Эмне дегенде бул намаз? Ошон үчүн иншалла намазга хушу хузу өтө керек. Мээнет кылышыбыз керек ар бирибиз. Устаз, менин келинчегимдин боюнда бар эле, 9 ай болуп калды. Кыз экен, дуа кылып койсоңуз, машалла. Анан атам бар эле, азыркы учурда инсульт болуп ооруйт, сыноодо. Муундары ооруп, кол буттары сыздап, тырышып ооруп, эмне кылсак болот? Дуа кылып коюңузчу. Анан атам мурун 5 мал намаз окучу, азыр окубайт, жума намазга барып турат. Апам намаз окуйт. Бир туган эжем, байкем, жеңем динден терең түшүнүк бер деп дуа кылып коюңузчу. Дуалар экен ал. Алла Таалам баарыбызга инсаф тофик берсин. Аллахым максатыңызга жеткизсин, тофик. Атаңызды 5 вакыт намазга алып келин кайра. Отуруп алып деле окусун. Инсульт болуп тура окуй албаса, отуруп окуй берсин. Акыл эси жетпейби укка? Бол отуруп. Отуруп окуган күч жок болсо, жатып алып окусун. Но таштабасын намазды. Иштин баары ушул жерде. Акырын. Кыз экен деп машалла, Алла Таала алхамдулилlah перзент. Сиз билбейсиз. Кайсынысында пайда экен, кандай экен. Устаз, менин сабалым эрим вафат этти дейт. 2 ай болду. Инна лиллах. Мен иддада 4 ай 10 күн отурмакчымын дейби. Ошон yosh балам бар. Огуруп колуп көчөгө чыктым. Гунахкар баламынбы? Кабырстанга барсам боладымы? Карагым куп. Kesiliyaptı usta. Yuragim көп кысылыяпты дейт, уруп аткан турат. Алла рахматына алсын. Бардык тирүү жан эртеби кеч сөз өлүмгүн даамын татат. Баарыбыз эле кетебиз. Эми идда ал. 4 ай 10 күн идда бар. Кабырга барган жакшы эмес. Ушул жерден эле дуа кылып туруш керек. Аял кишинин кабырга барган жакшы эмес. Эркектер эле барыш керек.
Аял киши итак эле жүрөктөрү жумшак, айелге барганда кармай албай калат, чочуп калат, коркуп калат, өзүн кармай албай, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн шарият аларды аяп барбай эле койгула деген. Эгерде мына улгайып калган энелер болсо, өзүн кармай алган 60-70 жаш балдары мен мындай бир барып өтүп кетели, салам айтайлы, пожалуйста. Бирок атак иншалла. Үйүндө эле окуган жакшы. Аял киши. Алдын ала рахмат. Балдары бар болуп туруп, таштап кетип, кабар албай койгон аталарга жана ажырашкан адамдарга исламда кандай жаза бар? Бул зулумдук да, балдарын кантип таштап кетет? Баары имансыз, динсиздиктин кесепети. Ажырашкан адамдарга исламда кандай? Азыр мисалы могул жерде сиздин сурооңузга ошондо кандай жооп берсе, эки жакты тең угуш керек кандай болгон. Ошондой эле менин атам таштап кеткен. Ушул тема боюнча кеңеш уккум келет сизден. Жашым 24-кө чыкты. Кудайыма шүгүр, буюрса күзүндө үйлөнөм деген ниетим бар. Туган мындай. Баарыбызга проблемалардын чечилүүсү динде. Аз динге сизче туура ишенимге келиңиз, амалыңызды оңдоңуз, мүнөңүзүңүздү оңдоңуз, Алладан сураңыз. Иш ушу менен башталат. Туура ишеним кандай? Тагдырда бар нерсе болду. Сиз эми көп кайгыра бербеңиз. Өзүңүздү жоготуп, өзүңүздү эзип, жок. Тагдырдагы бар нерсе экен. Сабыр кылып туруп, автоматически зикирге өтүң. Намазга өтүңүз. Дуага өтүңүз. Жакшылык каалабаганга өтүңүз. Өчөшпөңүз. Таштап кетти, карабай кетти депчи. Кудай кааласа иншалла. Эрктүү болуңуз, бекем болуңуз. Алла Тааламдын жардамы сиз менен. Кишини намазга, даватка чыгып келип бекемделип алып, алхамдулилла адал жумуш табыңыз, калган ишти машаалла ибадатта. Арамды токтотуң, толук. Иншалла дуаңыз текке кетпейт. Мен ушуну окуп койгон. Устаз, биз алдоо жолу менен тартибинен ашыкча акча кошуп, машинанын баасына жана Кореядан Кыргызстанга ташып алып келүүдө жол киресине ашыкча акча кошуп алып жаткан компанияларды көрүп, элге өз баасын жеткирип, сырды ачыкты. Элге так маалымат жеткирип, бааны түшүргөнбүз. Эми тааныш балдар, силер арам иш кылдыңар. Бааны түшүрүү бул арам деп жатышат. Чынында эле чөнтөгүнө абдан эконом болду. Эл ыраазычылык айтып жатышат. Бирок алып сатарлар бул кылганыңар арам деп жатышат. Эми ортоңордо кандай мамлекет бар экен билбейм, мындай. Соода жарышуу бул. Хорошо? Соода бул жарышуу. Каала кымбат сат, каала арзан сат. Сапаты менен жарыш кете берет ал. Калсаң сатпай эле кой. Конкуренция. Да, конкуренциянын жакшы жери ушул, сапатка өтөт, баасы арзандайт. Ага чочулабаш керек. Эчтеке эмес. Аны башка жактан неме кылыш керек. Мээнет кылып бер, анан кийин арзандатып койгон, ал арам кылдың деген мааниде эмес таксыр. Эгер азыр сиз айтып аткандай неме болсо, арзандатып койгон, ал арам деген маанисинде эмес. Устаз, ислам спорт атаандаштыкка жана эң мыкты болууга болгон каалоого кандай карайт? Жакшы, күчтүү болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-муъминул кави хайрун ва ахаб илаллах минал муъминид даиф ва фи кулли хайр." Күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда жакшыраак жана Аллага сүйкүмдүүрөөк. Экөөндө тең жакшылык бар, бирокчу. Демек ушуга караганда күчтүүрөөгү. Бирок күчтүүрөөк дегени адамды кордогон деген мааниде эмес. Спорт адамды кордоого алып барбаш керек. Күч сынашуу, жарышуу, атаандашуу, машаалла, проблема жок. Бирок адамды кордоого алып барса уже болбой калат. Устаз, кредитке акча алып үйлөнсө болобу, башка айла калбады. Жок, болбойт. Не, туура эле.
кредитке акча алып айланса болбойт. Ага той өткөргөнгө эмне кереги бар? Махырга той жетсе эле болду. Сиз мындай кылышыңыз керек да. Махыр азыр эң азы 2,5 миң сом. Так. Бир кой канча? 18 миң. 20 миң сом табышыңыз керек. Азыр могул любой жерге барсаңыз, Швея кара жумуш кылсаңыз, бир айда Кудай кааласа издеңиз, жан талашып иштеңиз, 40 миң сом табасыз точно. Кредити жок эле үйлөнсөңүз болот, бүттү. Пайгамбарыбыз айткан: "Аулим валау бишар." Бир кой болсун үйлөнүп калат. Үйлөнгөнгө чейин, акча тапканга чейин өзүңүздү кармай албай баратсаңыз, ороза кармаңыз. Ороза да шахватты сындырат. Бирок кредит албаңыз. Ошондо бир аз проблема болсо, менде башка бирөөнүн артынан дуа кылып чечим болобу? Ошондо бир аз проблема болсо, менде башка бирөөнүн артынан дуа кылып чечим. Жакшы жазгыла, баарыбызды кыйнабай. Амин. Аллахумма лакал хамду ва лакал шукр. Субханака Аллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля анта. Настагфирука ва натубу илейк. Жараткан Алла баарыбызды көрүп, угуп, билип турасың, күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым баарыбыздын баардык кажеттерибизди бүтүргүн. Эч кимге кор зар кылбагын, жаман көз, жаман сөздөн, жаман өлүмдөн сактагын. Аллахым ушул күндөрдө, ушул түндөрдө кадырлоочулардан кылгын. Аллахым баардык ажыларын кабыл кылгын. Бараткандардын, жеткендердин я Раббыл алеймин амандык бергин. Элибизге, журтубузга, мамлекетибизге тынчтык бергин. Сабакка катышкандардын эки дүйнөсүн абад кылгын. Аллахым баарыбызга Кур'ан хадистин нуру менен жүрөктөрүбүздү, кабырларыбызды, ахиретибизди нурлагын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika ya Rabb. Başka boşluğumuz doğru mekçesliyor değil.